Саламатсыңарбы? Бүгүнкү сабакта конус боюнча иштейбиз. Бизге конустун АО радиусу 8 экендиги, БО бийиктиги 6 экендиги белгилүү. Биз конустун каптал бетинин аянтын жана толук бетинин аянтын табышыбыз керек. Демек, радиус 8 сантиметр, ал эми H бийиктигибиз 6 сантиметрге барабар экен. Анда конустун каптал бетинин аянтынын формуласы боюнча S барабар P R L. Бирок бизде L белгисиз, анын түзүүчүсү. Анда түзүүчүсүн табалы. Түзүүчүсүн биз Пифагордун теоремасы боюнча тапсак болот. Анда AB барабар тамыр астында 8-дин квадраты кошуу 6-нын квадраты барабар катеттердин квадраттарынын суммасы. 64 кошуу 36 10. Демек, AB жагыбыз 10 сантиметрге барабар экен. Эми каптал бетинин аянтын табайык. S каптал бети барабар P көбөйтүү R радиусубуз 8 сантиметр көбөйтүү L 10 сантиметр барабар 80 P сантиметр квадратка. Каптал бетинин аянтын таптык. Эми толук бетинин аянтын табуу үчүн бизге конустун негизинин дагы аянты керек. Конустун негизинин аянтын биз тегеректин аянтын табуу менен карайбыз. S барабар P R квадрат. P радиусубуз бизде 8 сантиметрдин квадраты. Демек, 64 P сантиметр квадратка барабар. Эми толук бетинин аянтын табайык. Бул S негизи болду. S толук бетинин аянты S каптал бетинин аянтына S негизинин аянтын кошушубуз керек. Каптал бетинин аянты 80 P сантиметр квадрат кошуу 64 P сантиметр квадрат. Анда жалпы 144 P сантиметр квадратка барабар экен. Демек, конустун толук бетинин аянты 144 P сантиметр квадрат. Жооп 144 P сантиметр квадрат. Саламатта тургула.